10 жылda мына үйіміз бұзылды. Мына қоның көп өткенінен жарылып. Bütün жарылып çıkıp кетті. Ол он az gelip мыналар да жарылды, мынандай болып. Çağın болса мынан көп. Бізге асфальт қылып берсе мына жолды. Çağından неме алыс болады эле. Бала чакабыздан састым болуп атат, касалдап атат. Чалым ошо жүрөк оорунан өлүп кетти. Talab emisi bizi şu ayıldın içinde asfalt kılıp etse boldu. Asfalt ele kılıp etse çağı basa. Çaң tınbay çaң bolot. Sağır geç çaң, tünüyen bile çaң. 200-300 kokattaydı. Tınbay tınımsız, katı götürüyor. Yolun boyunda üylerdim bağırın jaraka getirip atat. Ölüp ketsin, kamalsa kamala veremiz demne. Toskonuz toskon. Yem katınlar çıkıyoruz. Geçe kişiler baldar çıkan. Biz özümüz çıkımını er tospasak bolmaya kaldı. Geçsine dedi. Nemeni. İyundun. Geçsinde gelip neme kılavuz dedi. Onda bosa bolot, bolbosa tüy ötkörmeyiz. Jengil maşina olu, katta maşina olu ötkörmeyiz bari. Бирок айылдын ички жолдордон 1 километрге чейинкини карап көрүү боюнча, анан айылга сап салып берүү боюнча, кийимдерди демөөрчүлүккө тартуу боюнча айыл өкмөт башчысы 10 күн уруксат сураган. Мен ушул кеңдин ээлери менен сүйлөшөйүн, анан 10 күндө сиздерге маалымат берем деп. Бирок 10 күндөн кийин булар ийип отуруп түз кеңешмей болгон, кайра жол тосуу бул мыйзамсыз экендигин сот жоопкерчилигине тартыла турганын укук коргоо органдары түшүндүрүлгөн. Там есть дорога республиканского значения, да? По ней могут ездить эти грузовые автомашины, но там работает у нас мобильная группа, называется. Она взвешивает, на дороге ловит эти, машины и взвешивает. Если у них перегруз, то штраф оформляют на них. Поэтому они предпочитают ездить по альтернативной дороге, которую построила Айыл өкмөтү. Это не наша дорога. Вот именно ту дорогу Айыл өкмөтү они закрыли. Стараются избежать, видимо, грузят побольше и едут по этой дороге. Но там закрыли. Республиканское значение они не могут ехать, потому что там есть мобильная группа, которая может в любое время остановить, взвесить и наложить штраф на них.